бизде бир ушундай окуя болгон, инфаркт панкреатит сыяктуу болуп ооруп атыптыр дагы. Кээ бирде ушул экөө бири-бирин ушундай коштоп эметиши мүмкүн да. Байкуш уйку безибиз 90% такыр талкаланып калгыча бизге жардам бере берет да. Көбүнчө себептердин ичине бул биринчи иретте алкоголь кирет да. Алкоголь, жанагы тамеки тартуу. Жана алкоголь бизде мисалы боор үчүн дагы, ошо уйку бези үчүн дагы абдан мындай зыян да. Негизи бул мисалы өткөр панкреатит учурунда адам эч нерсе жебегенге аракет кылыш керек да. Тамеки бул деген түздөн түз биринчи никотин, бул түздөн түз биринчи иретте ал уйку безибизди талкалайт. Уйку безге баруучу кан тамырларды талкалайт дагы. Кан тамырларда атеросклероз оорулары көбүрөөк болот да. Энергетиктер дагы түздөн түз ошол биздин ички органдарды талкалап атат да. Ал ушул каза болуп калды, мындай чоң эле киши экен, бирок ошо күнүгө 16 бөтөлкө энергетик иччү экен да. Жаштардын тамактануусу ошол ата-эненин ошо үй бүлөдөн башталат. Эгер ата-эне өзү ошол аң сезими жетпей, ошол туура эмес тамактанууга алып келсе, анда албетте балдары дагы ошондой чоңоет да. Саламатсызбы, урматтуу биздин угуучулар, биринчи байлык ден соолук подкастына кирдиңиз. Бүгүн адаттагыдай эле өтө кызыктуу тема. Мындай суроо койгум келет. Эң бай, дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири, акылдуу адамдардын бири, iPhone, MacBook'ту дүйнөгө тааныткан Стив Джобс кайсы оорудан каза тапкан? Же уйку безин сезгениши, медициналык тил менен айтканда панкреатит оорусу, деги эле уйку бези деген эмне? Ал каякта, адамдын организминде кандай функцияларды аткарат? Ушул суроолорду билиш үчүн биз ар дайым студиябызга эксперттерди гана чакырабыз. Бүгүн биздин студиябызда медицина илимдеринин доктору Нургүл Асылбековна Токтогулова айым келди. Саламатсызбы, Нургүл айым? Саламатсызбы. Дагы бир жолу. Сиз менен көп жолу учурашканга мен куштармын. Нургүл айым, ушул айтылып кеткен суроолорду уйку бези же болбосо панкреас деп айтабыз. Биз медицина тилине өтөрсөк болот да, бул тил эл аралык тил да. Ушул жөнүндө айтып бересизби? Уйку бези кайсыл жерде жайгашкан панкреас? Анан кандай функцияларды аткарат? Деги эле адамга эмне керек ал? Адамдын кайсыл жери ооруса, ошол жери жаны дегенди. Оорубаган адам билбейт да уйку бези деген эмне, каякта экенин. Биздин негизги максатыбыз ооруну алдын алуу эмеспи? Туура айтасыз, Жапар эже. Мындайда чын эле адамдын кайсы жери ооруса ошол жерде жаны дегендей, уйку бези ооруганда кадимкидей абдан оор ооруну берет да. Адам ушул жерде тойлап, ушул бир жерде тура албай калат. Эми уйку бези бул ашказандын алдындагы жайгашкан без. Ошол себептен ашказан алдындагы без деп коюшат, уйку без деп коюшат. Орус тилинде анда туура айтылыптыр да. Орус тилинде туура эле айтылганда, анан ушул бул без жок болсо, биз деген ушул биз кабыл алган тамактарды бирөөнү дагы талкалап, ошону сиңире алмак эмес болчубуз да. Себеби уйку безде айтабыз да, сыртка чыгуучу зилдер бар, бул экзокриндик зилдер деп коебуз. Анан кийин эндокриндик зилдер бар. Бул эндокриндик зилдер, булар гормондор түздөн түз канга кетет. Бул жагы жанагы инсулин, глюкагон, соматостатин деген гормондор болот да. Ал эми тамакты ажыратуучу зилдер, булар тиги сыртка чыгуучу жанагы биздин 12 ичегиге чыга турчу зилдерде. Алар биз тамак жегенде ошол тамактын составындагы белокторду, майларды,
углеводдорду баарын талкалачу эзелдер да. Ошол себептен булар абдан бул маанилүү керектүү бес болуп эсептелет. Бул бестин активдешүүсү ошол ашказандан дагы көз каранды, андан тышкары жанагы өттөн дагы канчалык өт изиле чыгат ошондон дагы көз каранды болот да. Анда бул нормада, ал эми ооруп калганда патологияда уйку бези панкреатит деп айта берели. Панкреатиттин кандай болот? Белгилери кандай болот? Кандай ооруганда меники ушу панкреатит болду деп ойлогондой? Панкреатит бул уйку безинин сезгенисү. Көп мындай шарттар түзүлгөндө, мисалы туура эмес шарттар болгондо ошол панкреатит оорусу пайда болушу мүмкүн. Анын негизги белгиси бул оору деп айттык. Бул жанагы ашказандын алдындагы, ашказан тушундагы ошол катуу ооруп, бул өткүр панкреатит болгон учурда өнөкөттө бир башкача ооруйт, өткүрдө бир башкача. Өткүр болгондо бул тез башталып, анан кийин тиги айткандай жанагындай оору аябай тынчсызданууга алып келет. Кусуу менен жанагы жүрөк айлануу менен коштолот. Ошондой эле бул деген бир арт тарапка тиги иррадиация болушу мүмкүн. Көбүнчө мисалы эгерде ашказан гастрит болгондо, гастриттен өткүр гастритте адам кусканда мындай жеңилдей түшөт да, кусуп алсачы. Бул жерде болсо канча куспаса дагы жеңилдөөгө алып келбейт да. Көңүлү айланып, жүрөгү айланып дегендей. Ошондой эле учурда давлениясы да түшүп кетиши мүмкүн, кан басымы дагы. Себеби бул жерде жанагы активдешкен зилдер ал жанагы 12 кечиге чыкпай, ал канга сиңе баштайт дагы, анан кийин жана кан тамырларга дагы өзүнүн таасирин бере баштайт да. Ошол себептен мындай клиникасы абдан мындай бай деп коебузбу, ошондой Окшош экен да, анда кант биси болот да, мисалы ич оору менен, ашказан оору менен. Ооба. Баары эле бир тарапта да, бир тушта. Ашказандын жанында ошол 12 ичиге, ошол эле оң тарапка кичине барсак, ал деген тиги өттүн ооруганы билинет. Ал болсо ылдыйраак жүрсө, мисалы аппендицит менен да окшошуп кетиши мүмкүн. Анан керек болсо бул инфаркт менен дагы эме окшошуп кетиши мүмкүн да. Өтө катуу оорутат. Өтө катуу оорутат. Мен бизде бир ушундай окуя болгон, мындай улгайып эле калган адам келип түшүп, хирургдарга түштү да. Могу ичим ооруду депчи. Анан кийин ичим ооруду дегенде, деп бул мен кечээ конокко бардым эле, бир тойго бардым эле, тойдон арак ичкем, жанагындай майлуу, чучук, сары майдан көп жеп койгом деп айтты. Анан кийин хирургдар болсо, бул деген панкреатит экен деп эле, тиги УЗИдан караса панкреатитти кичине мындай сезгенип шишип калыптыр да. Анан кийин панкреатит деп эле, ошол панкреатит деп эле тиги дарылап эметесе, бирок жана кара тер кеткени токтобой эле. Анан кийин ушул 4 сааттан кийин ЭКГ жасаш керек экен, жасап коюш керек го десе эле, ошо көрсө бул деген инфаркт экен да. Инфаркт панкреатит сыяктуу болуп ооруп атыптыр дагы. Кээ бирде ушул экөө бири-бирин ушундай коштоп тиги эметиши мүмкүн да. Тиги эмне деп коет, осложненияга алып келиши мүмкүн да. Оорунун татаалдашына алып келет. Кээ бирде биз деген, мен бул панкреатит болуп калдым, же болбосо гастрит болуп калдым деп келгендердин арасында дагы жанагындай коркунучтуу оорулар болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен обязательно үйдө, сөзсүз үйдө өзүңөр дарылабай барыш керек дагы. Ошол бир эле ооруну тиги өзүңүз тиги билгендей болуп дарылай бербей, башка андан коркунучтуу ооруну жөн эле тиги өткөрүп жибериши мүмкүн экен да. Өткөрүп жиберишиңер мүмкүн да. Биздин урматтуу көрүүчүлөр угуп атса керек, буну сөзсүз билиш керек. Барып чуркап барып аптекадан дарап келе коюп, ичи ооруп атыптыр, ашказан ооруп атыптыр деп жанагындай обезболивающийлерди ичпей, биринчи иретте анда эмне кылыш керек?
скорый чакырыш керекпи же доктурга кайрылыш керекпи? Негизи өткүр панкреатит бул деген жанагы стационардык оору деп коет да. Бул өткүр панкреатит менен сөзсүз тиги ооруканага жаткызылат. Анан ошол жерде жанагы капельница менен, ар кандай дарыл дармектер менен, интенсивдүү байкоо менен анан дарыланат да. Дарылануучу ооруларга кирет, себеби анын панкреонекроз деп болуп калат. Мындай ушул без өзүнөн өзү мындай ажырап, анан кийин тиги өлүп калышы мүмкүн да. Панкреонекроз деп коет, участоктору ушундай болушу мүмкүн дагы. Анан кийин эмеси жанагы өлүмгө алып келүүчү дагы учурлар, Өзү кичинекей орган болгону менен ушундай өлүмгө алып келиши мүмкүн экен. Мен башында айтып кеткендей, ушундай атак даңктуу бай киши болсо дагы ушул оорудан өзүн сактана алган жок, ошол. Туура айтасыз. Аныкы эми Стив Джобстуку, аныкы панкреастын тиги рагы болчу да. Ошол рак өзүбүздүн эле мындай жүргөн күнүмдүк панкреатитте эле анын рак коркунучуна дагы алып келиши мүмкүн. Себеби ал жерде мисалы киста пайда болсо, анда дагы тез өсүп, анан кийин жанагындай рак клеткалары пайда болуп, ал деген өзүнөн өзү көбөйсө, анда ракка да алып келиши мүмкүн. Сиз азыр айтып кеттиңиз, оорунун эки түрү болот деппи? Өнөкөт, өткүр деп. Өткүрдө демек жанагындай катуу оорутат экен да, Айла жок, больницага чуркайсың, тиши ооругандай, Нишинаны айтып атам, мен өзүмдүкү ошондой болгон. Ошон үчүн айтып атам. Чынында эле эшикте турганда эле бир иш боюнча, Кудай сактасын, иш боюнча, жумуш боюнча бир стресс уктум телефондон, ошол кезде бычак менен сайгандай бир оору болду да. Ушундай болобу? Сиз туптуура айтып атасыз, ошо бычак менен сайгандай оору. Бычак менен сайгандай. Өткүр оору. Анан өнөкөт деген эми хронический да. Хронический. Ошо өнөкөт менен өмүр бою эле ооруп жүрө береби адам? Ушуну. Негизи ушул панкреатитке алып келген көптөгөн негиздер болсо, мындай себептер болсо, ал себептерди биз өзүбүздүн жашообуздан алып таштабасак, анда ал өнөкөт оорубуз эч качан кетип калбай, өзү биз менен жүрө берет дагы. Анан көптөгөн тиги осложненияларга алып келиши мүмкүн да. Анан кийин алардын ичинде мисалы ошол уйку безинин начар иштеп калышы, байкуш уйку безибиз 90% такыр талкаланып калгуча бизге жардам бере берет да. Бир гана 90%тан талкалануусу өткөндөн кийин, андан ашып баратканда, анан уйку без билдире баштайт бизгечи. Анткени жеген тамагыбыз сиңбей калат. Анан ошо сиңбей калган азык заттарыбыз мындай көрүнүп баштайт да, сиңбей калганычы. Анткени белоктор сиңбей калса, биздин булчуң этибиз кетип баштайт, адам арыктайт. Арыктап, анын жана состав тела человека деп коет да. Мисалы бизде булчуң эт менен жанагы майларыбыздын бири-бирине калган катышы бири-бирине бузула баштайт да. Майыбыз көбөйүп, жанагы булчуң этибиз азая баштайт. Адам алсырайт, тиги иммунитети түшө баштайт. Ар кандай оорулар менен ооруп, мисалы бир жылда грипп менен, бир жылда адам, нормалдуу адам бир жолу ооруса көп болсо, тиги улам эле тиги ошондой суук тийген оорулар менен ооруй баштайт. Анан кийин жанагы белок, денесинде белок аз болгон үчүн ал деген шишип баштайт. Ичине тиги шишик толо баштайт. Ушулар баары кесепети. Май сиңбей калса, жанагы май менен чогуу сиңүүчү А, Д, Е, К деген витаминдердин жетишсиздиги, тиги сөөктөрү, сөөктүн салмагы азайып, жана остеопороз,
остеопения оорулары башталат. Ал деген жанакы тиги сыныктардын коркунучу пайда болот дагы, кетип баратып эле мындай кичине жыгылып калса эле, футбол ойноп атып жыгылып калса эле, же болбосо жөн эле мындай өзүнүн бою менен эле тең жерден мындай кичине эле секирип койсо эле ошол жерден сынып калат да, ошондой сынык оорулары пайда болот. Негизи эле мына ушундай чачы түшө баштайт, эрте картая баштайт, ушундай оорулар дагы көп эметип баштайт дагы, мындай кесепеттери пайда боло баштайт дагы. Бул деген бул уйку безинин 90дон ашык пайызы жанагы фиброз болуп калганда гана башталат да. Ага чейин билинбей эле мындай акырын ага чейинки мындай белгилери, конокко барса, кичине бир тамак көбүрөөк жеп койсо, мындай ооругансып, ичи өтүп кетип, ичи көп, ушундай эле белгилери пайда болот да. Болуп ошентип жүрө берет көпкө чейинчи. Ал эми дагы бир кесепеттери бул кант диабетинин пайда болушу да. Себеби биз айтпадыкпы, жанагы эндокриндик дагы жагы бар да. Бул экзокриндик функциясы бар, жанагы биздин жеген тамак аштарды талкалап сиңириби. Анан эндокриндик функциясы ал деген жана инсулин гормонду чыгаруучу орган да. Бул жерде уйку безинде миллиондон ашык жанагы Лангерганс аралдары бар да, жанагы Лангерганс аралчалары бар. Ошол Лангерганс аралчаларында ошол инсулин гормону жана глюкагон гормону чыгарылат да, мындай синтезделип чыгарылат. Анан бул экөө тең биздин денебиздеги канттын өйдө төмөн болушун ошол стабилдешүүсүнө өбөлгө түзөт да. Эгерде мисалы биз тамак жедик да, тамак жегенден кийин 30 мүнөттөн кийин биздин тиги кантыбыз жана глюкоза деп коет да, глюкоза өйдө көтөрүлө баштайт дагы. Анан ал глюкоза өйдө көтөрүлөт дагы, анан глюкозаны алыш керек да, биз энергия кылып кабыл алышыбыз керек да биздин клеткалар. Ал ошол өйдө болгондо ал инсулин чыгып туруп, ошол инсулин биздин клеткаларды жанагы ачкыч менен ачкандай, эшикти ачкандай ошондой ачып берет дагы. Анан ошо биздин клеткалар глюкозаны алып, сиңип, анан аны биз энергия катары колдонобуз да. Бул жерде ошол инсулин аз чыгып баштайт дагы. Теги ошол биздин клеткалар ал энергияны ала албай, анан кийин ал теги кант ошол биздин организмде ушинтип каныбызда жүрө берет дагы, анан кант диабети пайда болушу мүмкүн. Бул кант диабети башка чыныгы кант диабетинен айырмаланып, бул панкреатиттин кесепети менен диабетте бир гана эле инсулин эмес, глюкагон дагы чыкпай калат дагы, аз чыгып калат. Глюкагон бул биздин гормон. Мисалы бизде ачка болгондо биздин глюкозабыз каныбызда азайып баштайт дагы, биз жанагы ачкачылыкты сезип баштайбыз, калтырап титиреп баштайбыз. Анан бул маалда өзүнөн өзү ошо тиги уйку безинен глюкагон чыгат дагы, жана биздин боорубуздагы гликогенди талкалап, мисалы биздин булчуңдарыбыз дагы гликогенди талкалап, андан глюкоза кылып, ошол глюкозаны өйдө көтөрүп турат да, ачка болгонубузга карабайчы. Бул оорулууларда инсулин дагы аз, глюкагон дагы аз болгондуктан булар кант көпкө чейин циркуляция боло берет. Бирок адам ачка болгондо ал бачым эле тиги жанагындай комага түшүп кетиши мүмкүн дагы. Гипогликемиялык кома деп коет да, мындай кант жетишпеген комага да түшүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен буларды жанагы бир абдан тажрыйбалуу жакшы эндокринологдор алып барбаса, жана дагы инсулин гормонундагы сайыш буларга мындай аналардын дозаларын билүү керек да, таап билүү керек. Туура эмес коюлган диагноз демек өтө маанилүү болуп калат да. Ушундай коркунучтары бар да, жана рактан тышкары дагы экзокриндик жетишпестиктен дагы эндокриндик ошондой кант диабети дагы өрчүшү мүмкүн. Биздин угуучулар, урматтуу угуучулар, көңүл буруңуздар, башка жака өтүп кетпей угуңуздар. Кудай сактасын деш керек, бирок
керек. Бул маалыматтар өтө маанилүү. Мен канча жыл врач болуп иштейм дагы сиз айткан азыркы кеңештериңиз өтө маанилүү. Эгер сизге ушул маалымат чынында керек болот десеңиз, жакындарыңызга бөлүшүңүз, биз менен калыңыз, подписка жасаңыз. Нургүл айым, анан келиңиз дагы бир жолу айтып кетели, ушул оорунун негизги себептери эмнеден пайда болот? Эмне ошого түрткү берет? Кандай негизги себептер? Көбүнчө себептердин ичине бул биринчи иретте алкоголь кирет да. Алкоголь, жанагы тамеки тартуу, бул көбүнчө мисалы эркектердин арасында негизи эле панкреатит эркектердин арасында жайылганда мындай кеңири жайылган, себеби эркектер алкогольго жанагы тамекиге дагы эме да жакын болушат эмеспи. Көбүнчө жана алкоголь бизде тиги мисалы боор үчүн дагы, ошо уйку бези үчүн дагы абдан мындай зыян да. Ошол биринчи иретте бул алкоголь. Экинчи иретте өзгөчө аялдар арасында көп жайылган бул деген өтө оорусу. Өзү эгерде аялда мисалы же эркекте деле өтө оорусу пайда болсо, бар болсо, мисалы холецистит же болбосо таштары бар болсо, анда бул оору бир 3-4 эсе көбүрөөк кездешет да. Өттүн чыгуусу начарлашы, себеби өт түтүгү менен бул уйку безинин түтүгү чогуу бирге кошулуп, анан кийин жанагы 12 ичке киришет да. Ошол себептен өттүн оорулары, жана өттүн коюланып калуусу же болбосо кандайдыр бир сезгенүүсү, өт түтөкчөлөрүнүн сезгенүүсү, өттүн сезгенүүсү ал түздөн түз жанагы панкреатиттин пайда болушуна дагы алып келет. Албетте тугум куугандагы панкреатиттер болот, аны дагы унутпашыбыз керек. Андан кийин азыркы маалда көптөгөн изилдөөлөр жүрүп атат, кандай гендер менен ушул айкалышкан панкреатиттин пайда болушу. Бул жанагы мисалы ата энелериңизде панкреатит болсо, анда сизде дагы панкреатит коркунучу дагы көп деген. Ушундай. Анан албетте биздин тамак ашыбыздын ушу эмеси да сапаты жана саны. Анан сапаты начар болуп, жанагындай көбүнчө куурулган тамак же болбосо туура эмес майларда, жана транс жырлар деп коебуз да, транс майлар, ошолордо куурулган тамак болсо, деги эле тамакты көбүрөөк жесек, анын дагы убактысын мисалы бир жеп бир жебей мындай кеч жатаардын алдында көп нагрузка кылсак, мунун баары тең ошо панкреатитке алып келиши мүмкүн. Буга чейин ошо бир суроомду тартып аттым эле, бир аз айтып кеттиңиз. Панкреатит оорусу жашы боюнча, жынысы менен, анан дагы улуту боюнча, жашаган экономикалык шарты боюнча кандай таасир берет? Ошого бир статистика болбосо дагы ортоң айтып кетесизби? Ушул негизи панкреатит менен холецистит бул гастроэнтерология практикасында абдан кеңири таралган ооруларга кирет. Анан тиги көбүнчө орто жаш адамдардын оорусуна алып келет да. Бул 35, 45, 50 ушундай адам өзүнүн жанагы активдүүлүгүнүн пигинде болгон учурунда ушул панкреатит оору көбүрөөк кездешет. Себеби жаш кезде, бала чакта, андан өйдө кичине жашыраак болгон кезде, студенттик кезинде дегендей панкреас бир айтпадыкпы, бул компенсатордук күчү абдан эме да, жакшы да, ушул уйку безинин. Ал көпкө чейин компенсациялап жүрө берет. Мисалы бир чыкканда ошол зилдин составында миллиондогон единица зил чыгат да, анын баары тең ошол компенсацияланып жүрө берет. Анан кийин жанагындай залакачысы тийчү, туура эмес тамактануу жана алкоголь менен көбүнчө аралашканда
ошентип ар бир обострение сайын, ар бир өткүр болгон сайын, обострение сайын бул уйку безинин компенсациялык мүмкүнчүлүгү азая баштайт дагы. Анан кийин жанагы оорулар уже сезиле баштайт, адамгачы сезилип баштайт. Анан көбүнчө биз айттык уже, эркектерде бул алкоголь болсо, аялдарда жана өтө оорулары менен көбүнчө айкалышкан. Бул мисалы эгерде мисалы жанагы тиги улутуна жараша дагы болушу мүмкүн деп этиңизби? Мисалы кавказдыктарда көбүнчө жанагындай өткүр панкреатиттер көбүрөөк кездешет. Билбейм эмне себептен, бирок көбүрөөк кездешет. Жанагы индиялыктарда мисалы тропикалык панкреатит деген өзүнчө бир түрү болот да, булардыкы дагы. Азиялыктардын тиги азиаттарда көбүнчө жанагындай тиги фиброздун бачымыраак өсүшү, ошол жанагы липоматоз деп коет, ошонусу көбүрөөк кездешет да. Липоматоз, поджелудочная железа деп мисалы УЗИде берип атпайбы, жанагы бир гана боорду эмес, тиги ошондой эле уйку безинде май басып кеткени. Негизи эле май басып кетүү оорусу бул азыр көп кеңири кездешип атат да. Мисалы бизге сөзүңүзгө аралжы, урматтуу көрүүчүлөр, мына боордун май басуу боюнча бизде подкаст болгон. Бул жерде шилтеме болот. Кирип көрүңүздөр. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Ошол боорду май баскан учурда дагы ошол эме тиги уйку безди май басуусу дагы менен айкалышы мүмкүн да. Тиги негизи эле ашыкча салмак жанагы висцералдык азиаттар арасында, биз кыргыздардын арасында жанагы висцералдык семирүү деген көп кеңири кездешет да. Мисалы мындай карасаң жакшынакай эле тыпыйган эле мындай тиги адам, мындай келинчек мисалы келиндер. Анын жанагы эме талиясын ченеген учурда эле ал 80ден ашат. Ошондо 80ден ашканда эле демек силердин висцералдык майыңыз көп дегенди билдирет дагы. Ал висцералдык май бул дене мына тиги подкожный майдан айырмаланып, ал деген ошондой абдан зыян болуп эсептелет дагы. Боордо майдын топтолуусун алып келет. Ошол жанагы эме бөйрөктүн тиги майындагы топтолуусун алып келет. Эпикардиальный жир деп коет, жүрөктө дагы жүрөктүн эмесинде баштыкчасында дагы майдын топтолуусун алып келет. Жүрөктү эме жумушун функциясын начарлатып. Ошол эле учурда уйку безинде май топтолуусун алып келет. Анда уйку бездин бүт болгон функциялары дагы бара-бара бузула баштайт дагы. Анан кийин жанагы панкреатит менен айкалышса, анда 2 эсе эртерээк, тезирээк ал жана фиброзго алып келиши мүмкүн. Жетишсиздикке алып келиши мүмкүн да. Анда биздин көрүүчүлөр тезинен сантиметровый лентаны алып, ичибизди, талиябызды ченешибиз керек экен. Бул жөнүндө биз айтып кеткенбиз, эмеде подкастта. Туура. Нургүл айым, анда ушул ооруну мына сиз айттыңыз, жөндөн жөн эле пайда болбойт. Ал өзүн чыдап көпкө жүрүп өткөндө анан бир күнү бычак сайгандай оорутат депчи. Ушундай түшүнүктүү. Эрте диагностикалоо, деги эле ооруну алдын алуу, ушул биздин подкасттын негизги максаты ушунда да. Эгерде адам маалыматы бар болсо, дүйнө башкарат деп бир ким айткан, Рузвельт айтканбы, ушундай айтыптыр. Ал эми биздики боюнча адам медицина боюнча, өзүнүн ден соолугу боюнча маалыматы бар болсо, өзүн эле башкарса сонун болот эле да, ушул чоң жеңишке жетет эле. Өзүбүздү өзүбүз башкара албай калган үчүн ушундай болуп калып атат. Анан кантип диагностикаласа болот?
кантип эрте ооруну алдан алса болот. Эми мындайда жанагындай өткүр панкреатит учурунда муну диагностикалоо көп деле мындай татаалдыкка турбайт да. Себеби өткүр панкреатит болгондо жанагы өт дейм да, деги панкреатит биздин уйку бези шишип кетет. Ал шишикти УЗИден жеңил тактаса болот да. Биринчи иретте. Экинчисинен жанагы ферменттер, 12 элиге чыга турчу ферменттер, алар жакшы чыкпай калат дагы, ушул безди өзүн өзү талкалап баштайт дагы. Ошол себептен ал жерде кийин кисталар пайда болушу мүмкүн. Ошол ферменттер канга чыгып, ферменттердин жанагы амилаза, липаза деген лаборатордук анализдер көбөйүп кетет да. Буларды дагы эрте тактаса болот да. Ал эми жанагы өткүр панкреатит көпкө чейин өзүн билдирбей жүрүшү мүмкүн дагы. Жана биз айтып атпайбызбы, жанагы эле бир кичине диетаны бузуп, мисалы арак ичип, конокко барып калганда контролдобой калса, ошондо гана кичине мындай өзүн билгизбесе, мисалы УЗИде дагы жана КТ, МРТ ларда алар кичине кечирээк билинет да. Себеби ал жерде билинип калганынын себеби бул ал уйку бези уже фиброз болуп, анан кийин жанагы кальцинация, ошо фиброз болгон катып калган жерлер, ал таш сыяктуу болуп кальцинаттар пайда болот да, ошондо гана билинип баштайт да. Ошондон көпкө чейин ушундай билинбей калышы мүмкүн. Жанагы липоматоз, май топтолуусу дагы башка өлкөлөрдө жана стеатометрия бизде бар да, жана стеатометрия, боордун стеатометриясы, канчалык боордо май топтолуу. Ошондой эле стеатометрия, тиги уйку безинин да стеатометриясы бар да, бирок биздин шартта Кыргызстанда азыр ал жок, бирок ошону дагы киргизишибиз керек деп ойлойм да. Канчалык ошол уйку безинде канчанчы даражадагы тиги май топтолуу дегенди билишибиз керек. Аны менен билсе болот. Анан жанагы тиги уйку бези такыр эле 90% өйдө болуп иштебей калган учурда, аз эле иштеп калган учурда, ал уйку безинин жетишсиздиги пайда болот дагы. Аны жанагы адамдын заңынын анализи боюнча билсе болот. Аны эластаза деп коет да, фекальный эластаза деп коет. Ал канчалык ошо ферменттердин чыгуусу канча көлөмдө чыгып атат дегенчи. Эгерде алар мисалы кээ бирөөндө жетишсиздик пайда болот, анда кадимкидей эле мисалы калкан безинин жетишсиздиги бир ошо калкан безинин гормондорун өмүр бою ичип баштайбыз да. Деги эле башка бездердин дагы жетишсиздигинде биз деле ичип баштайбыз. Ошондой сыяктуу эле уйку безинин жетишсиздигин ошондой аныктасак, анда ал адам өмүр бою ошо ферменттерди ичүүгө мажбур болуп калат да. Кандай дегенде ушу панкреатит оорусуна кабылбаш керек? Жанагы айткандай эле адам негизи эле мындай көбүнчө келген кардарлардын арасында улгайып калган адамдар мындай аң сезимдүү болушат экен дагы. Билбейм эмне менен байланыштуу. Же биз өзгөрүп баратабызбы? Дүйнө өзгөрүп атабы? Адамдын көз карашы өзгөрүп атабы? Же мындай бизди алаксатуучу нерселер көп болуп атабы дейм да. Ошол улгайып калган кардалар келгенде бир эле айтсаң түшүнөт. Үнү мындай өзүнүн жеген тамактарын жакшы тактап, тиги контролдоп жейт да. Анан кийин буну жебешиңиз керек, азыр мындай тамактаныңыз десе эле ошону туура кабыл алышат. Ал эми жаштардын арасында алаксуулар көп болот го, жанагы телефон, гаджеттер, анан мындай оюн зоокторго да көбүрөөк болобу, аларга мындай алкоголго жакын болушабы, алардын арасында мындай кичине диета кармалышпайт да. Негизи бул мисалы өткүр панкреатит учурунда адам эч нерсе жебегенге аракет кылыш керек да. Себеби ар бир тамактануу бул биздин өтүбүздү дейм да, уйку безибизди
мындай функциясын мындай күчтөнтүп аны зилдерди чыгарууга аракет кылат дагы. Ар бир тамактануубуз ошол зилдерди чыккан сайын ал эми түтүкчөлөрдөн зил чыкпай, ал зил болсо өзүн өзү эле жей берет да, ошону ооруну күчөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн такыр эле нулевой стол деп коебуз да, такыр тамактанууну тыюу салабыз дагы. Суу, жанагы слизистый супу деп коебуз, жанагы күрүчтү көпкө чейин мындай кайнатып, ошо күрүчтүн эле суусун, ошо жижаны ичиш керек да, ошо жанагы каша, күрмөк суу деп коет, ошо күрмөк сууну ичиш керек. Ал эми өткүр эмес панкреатитте албетте жанагы өзүбүздүн уйку безибиздин жанагы айтып коет эмеспи, арык уйга жоон мүйүздүн эмне кереги бар депчи, ошондой эле арык уйга жоон мүйүздүн кереги жок да, эмне кереги бар дегендейчи. Ошондой эле ал өзүбүздүн ошол уйку безибиздин күчүнө жараша тамактанышыбыз керек да, ченеп. Албетте жанагы куурулган тамактардан алысыраак болуш керек, сууга, бууга бышкан тамактарга мындай басым жасашыбыз керек да. Андан кийин кечки тамактануубуз болбош керек. Анан баягыдай эле тиги жанагы жировой гепатоздо айтпадык белек, жана адамга алаканды Кудай бергенде ошо алаканыбызга ченеп эле жешибиз керек да. Илгертен келген бул эме да, ушул алаканыбызга ченеп жесек, анан ал панкреатиттен биз алыс болобуз. Ошондой эле панкреатитте жанагы азык заттар менен көбүрөөк мындай ар түрдүү азык заттардан дагы алыс болушубуз керек да. Мисалы фрукты болобу, жанагы жашылча жемиштер, ошолорго көбүрөөк басым жасасак, андан панкреатит менен оорубайбыз. Арактан алыс болуш керек. Анан тамеки тартуудан. Тамеки бул деген түздөн түз биринчи никотин, бул түздөн түз биринчи иретте ал уйку безибизди талкалайт. Экинчи иретте ал жанагы уйку безге баруучу кан тамырларды талкалайт дагы. Кан тамырларда атеросклероз оорулары көбүрөөк болот да. Ошол себептен мындай улгайган сайын атеросклероз көбүрөөк болот да. Мисалы инфаркт, инсульттар көбүрөөк болот улгайган адамдарда. Ошондой адамдарда эле ал инфаркт, инсульт бул деген атеросклероз бляшкалары жанагы ошол жүрөккө, мээге барчу кан тамырларды жаап калат да. Ошол эле кан тамырлар биздин ички органдарды дагы эметет да, тиги камсыз кылат да, камсыздайт. Анан кийин ошо ички органдарга барчу дагы кан тамырлардагы атеросклероз күчөйт, бирок просто ички органдарда жана компенсациялуу механизмдер көбүрөөк болгондуктан муну анча билинбейт дагы. Анан кийин бирок ошо бара ошондой талкаланышы мүмкүн дагы. Ошо көбүнчө жанагы тамеки тарткандардын арасында да көп болот. Анан акыркы изилдөөлөрдө дагы жана электрондук сигареттер болуп атпайбы? Электрондук сигареттердин кесепети көрсө кадимки эле биздин жанагы сигареттердин кесепетинен дагы көбүрөөк экен да, зыяндуураак экен ошолор. Жаштардын арасында дагы ошол көп кездешип атат. Энергетиктер дагы түздөн түз ошол биздин ички органдарды талкалап атат да. Бир 5 ай мурун эле бизде дагы бир кардар ошол энергетика отуруп абдан эме болуп калыптыр да, деп коет элек, зависимый болуп калыптыр. Ал ошол каза болуп калды, мындай чоң эле киши экен, бирок ошо күнүгө 16 бөтөлкө энергетик иччү экен да. Андан кийин анын жүрөгү талкаланып, бир эле гана ички органдар эмес, жүрөгү дагы кетип калды да. Ошондой өкүнүчтүү эмелер болуп атат да. Жаштар көп иштейт эмеспи? Алар көбүнчө жана таксиде иштегендер, анан кийин жана швеялар көп келет да. Алар байкуштар көбүнчө акча табуунун аракетинде уктап калбайын деп, көбүрөөк акча табайын деп жүрүп, анан кийин ошол энергетиктерди көп ичип коюп атышат дагы. Анан кийин ушундай кесепеттер көп болуп атат. Нургүл айым, мен өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Ушу боюнча сиз азыр айттыңыз, жаш
кеткендер врачтын айтканын угат дагы, ал эми жаштар болсо аны баягы көп укпай, тоготпой унутуп коюшат деп. Мен ушул менен бир аз өзүмдүн оюм боюнча мен ойлойм көбүнчө маалымат жоктуктан деп ойлойм. Жакында бизде дагы урматтуу угуучулар, бул жерде шилтеме болот. Япониядан келген кыргыз тилинде суудай сүйлөгөн бир кызды биз подкастка чакырдык. Ошол айтып бербедиби? Бизде дейт эң көп сүйлөгөн дейт, тамак жөнүндө көп сүйлөшөбүз дейт. Анан мен сурадым да, эмнеге силер барыңар, арык жакшынакайсыңар десем, бизде туура тамактануу жөнүндө көп сүйлөшөбүз дейт. Кичине тиги 3 жашка чейин кандай туура тамактануу боюнча атайын мамлекеттик программа бар дейт. Мынандай тамакты бергенге болбойт деп. Мен мисалы балам дейт, кола, фанты дегендердин даамын да билбейт дейт. Магазинге барганда сурайт дейт, булар эмне деп сурашат дейт. Алар бир жолу эле бергенде тили ошого көнүп калбаш үчүн дейт, биз аларды бербейбиз дейт. Мен ушул аябай кандай десем, аябай приятно удивила десем болот, кыргызча айта албай атам ушул сөздүчү. Чынында эле да. Анан ал аябай таң калыштуу айтты да, мен таң калдым дейт, бул жерде 1 жаштагы балага манты берип атса дейт. Демек ушул оорунун негизги бардык себептери эле ушу биздин тамактан, напсиштен келип чыгат экен да, көпчүлүгү элечи. Көпчүлүгү Албетте дагы башка эмелер да бар дечи. Анан кийин ошо сиз айткан жаштардын негизги тоготпогону ушу билимсиздик, маалыматы жоктук деп ойлойм. Анан биздин ушу подкасттын негизги максаты маалымат берүү, орун алдын алуу. Макулсузбу сиз ушуну менен? Кечирим сурайм. Абдан сизди колдойм. Рахмат ошо бир идея бергениңизге. Негизи эле биз ошол идеяны биз ишке ашырышыбыз керек деп ойлойм да. Анан ушул жаштарда маалыматтын жоктугу бул биздин эме да, биздин жүк да. Биздин туура эмес ошол маалда бергенибиз, информация бербегенибиз да, информация бербегенибиз ушул бизден деп ойлойм да. Ата-эне ошол жаштардын тамактануусу ошол ата-эненин ошо үй бүлөдөн башталат. Эгер ата-эне өзү ошол аң сезими жетпей, ошол туура эмес тамактанууга алып келсе, анда албетте балдары дагы ошондой чоңоет да. Анан жанагы 30 жылдын ичинде такыр эле мындай бир эле бир рыноктун шарты менен болуп кетти. Рыноктун шарты менен мындай ушул байланыш үзүлүп калбадыбы? Көбү ата-энелер алыска кетип калды, балдар өзү менен өзү болуп калды. Анан жанагы алаксоолор дагы көп болуп атат, жанагы гаджет, телефондор көбөйүп, ата-эне менен бири-бири менен баарлашуу, сүйлөшүү, чогуу мисалы чоң эне чоң ата менен баарлашуу, алыстап калдык да бири-бирибизден. Ошол дагы көп кесепетин тийгизип атабы деп ойлойм да. Ушу Шоро компаниясынын негиздөөчүсүнүн бири жаңысын зат менен сүйлөшүп калдым. Ушул айымды ушундай суктандым. Көрсө бизде азыр тандоо бар экен да, жалаң эле кола, фанта эмес, ошол эле Шоро компаниясынын продукциялары. Мен ошону реклама кылгандан, жөн эле реклама кылгандан эч кандай мындай коркпойм, сыймыктанам. Чынында сонун суу бар, легенда, Шоро, жана бүт тамактары сонунго эч кандай зыяны жок. Эмнегедир чынында эле ушул сиз айткандай рыноктун шарты менен убакыт жок, тез жасаш керек, баарын тез бүтүрүш керек деп эле жана иштеш керек. Сиз айткандай байкуш тигүүчү же шопур 12 саат иштейм, ошон үчүн мен жана энергетикти ичем депчи. Ал эми андан да көп акча кетирет да. Ушул тапкан акчасын бар тең ден соолугу кетсе, барго жашоодо 1000 көйгөй бар, ооруп калса бир эле көйгөй болуп калат депчи. Ошо ден соолугуна андан да көп акча кетет деп. Анан ушул жерден дагы бир айтып кетчү нерсе, эмне үчүн өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Япон өлкөсүндө же башка мына Европа өлкөлөрүндө ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурушат.
оорубаса дагы барып текшеришет экен аларда. Сиздин оюңуз? Анткени аларда аң сезим күчтүү. Ооба. Сиз айткандай жанагындай госпрограммалар бар. Мамлекеттик программалар бар да, ошол чын эле мамлекеттин бул ар бир кардардын өмүрүнүн узактыгы бул ушул мамлекеттин колунда деп ойлойм. Себеби ал кардар канчалык көбүрөөк жашаса, канчалык активдүү болсо, ошончолук мамлекетте бай болот да, ошончолук мамлекетке иштеп берет. Пайдасы жогору. Биздин жөн эле мисалы эч кимге эч нерсе кылбай эле өзүң эле мисалы күлүгүчтүү болсоң, диниң сак болсо, бул мамлекетке кылган кесепетиң болбойт да, аз. Себеби көп госпрограммалар бар да, мисалы мамлекетибизде эле жанагы вирустук гепатиттерди бекер дарылап берип атат, мисалы анын баары акчада. Анан кийин жанагы биз ар бир тиги ооруканага түшкөнүбүздө эле ал көбүнчө жанагы бекер жагы көп да. Анан кийин ал мамлекетке түшкөн кесепет болуп атпайбы? Анан канчалык бизде жанагы профилактика алдын алуу жумуштарын биз жүргүзсөк, канчалык сиздердикиндей ушундай көрсөтүүлөр болсо, маектешүүлөр болсо, адамдардын аң сезимин көбөйтсөк, мындай жогорулатсак. Бир адамдын аң сезимин этсек, ошол бизге пайда болот. Ооба, сиз абдан ушул туура жазып атасыз да. Анан жанагындай идеялар пайда болсо, ошол идеяларды жанагы министерстводалардагы жанагы атка минерлерге тиги оюна жеткирсек, ошонун баары тең туура бир направление болобу деп ойлойм да. Ошондой бир госпрограммалар керек да. Мындай сиз айткандай жанагы бала бакчадан башталсак, бала бакчаларда ошондой мисалы азыр 12 жыл болуп калбадыбы образование. 12 жылдын ичинде ошончо бир жок дегенде бир нече саат, бир жылда бир нече саат ошол ар бир тиги адамга керекпи деп ойлойм да. Ушундай кандай тамактаныш керек, айлана чөйрөмү менен кандайча мындай карама катныш болуш керек, жанагы эле алкоголдун зыяны, жанагы тамеки тартуунун зыяны, ден соолук маселесин ошол тиги мектеп программасына киргизсек жакшы болот эле да. Адамдын түзүлүшүн жакшы билсе, тиги кичине медициналык жактан дагы киргизсек, жана өзүн өзү ар кандай коркунучтардан сактоо жагын дагы киргизсек, жакшы аң сезимдүү балдарды алат элек деп ойлойм да. Тазалыкка үйрөтсөк, кээ бирде мындай өкүнүчтүү, кээ бирде бизге келген кардарлар жанагы температура ченеген градусникти дагы термометр эмне экенин да билбейт, үйүбүздө жок деп айтат да. Ошондой эле мындай жеңил үйдө күнүмдүк колдонулуучу, өзүнүн ден соолугуңду өзүң кароочу мындай майда барат эмелерди, мындай керектүү нерселерди үйрөтсөк деле ошо бала бакырабыз көбүрөөк аң сезимдүү болобу дейм да. Ооба. Сизге кошумча да айтып кетким келет. Албетте өкмөт тарабынан дагы анын эң биринчи иретте менин байлыгым менин ден соолугум менин байлыгым. Мен ооруп калсам, мен үй бүлөмө деги эле коомго жүк болбошум керек. Эң биринчи иретте үй бүлөмө. Өзгөчө ошо мен курактуулар, мен ойлойм да, менин үй бүлөм эгерде баламды, кызымды, абышкамды жакшы көрсөм, демек бир туугандарымды жакшы көрсөм, мен өзүмдүн ден соолугумду өзүм карашым керек да. Мен аларга жүк болбошум керек. Анан кийин ошо өзүмдүн ден соолугумду өзүм карашым керек деп, мен ушуну баарына жеткизгим келет да, ошоночу. Баарына жеткизгим келет. Анан өтө өкүнүчтүү, мен дагы сиз айткандай караганда ошону түшүнгөнүмөчү. Эгерде жаш кезимде ошону билсем, кандай сонун болот эле деп. Анан ойлойм, биздин көрүүчүлөр ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар да, ушундай маалымат алганга, Нургүл айым. Туура, сизге рахмат. Анан биринчи байлык ден соолук, дайыма оорубай, ден соолуктуу болуңуз. Нургүл айым, сизге чоң рахмат.
урматтуу көрүүчүлөр, биз менен болуңуздар. Бизде жакшы ушундай маалыматтар берип турулат. Биз биринчи иретте жалаң гана эксперттер чакырабыз. Рахмат.